Акыркы учурларда климаттын өзгөрүүсүнөн улам жайыттар деградацияга учурап, жылдан жылга кыскарууда. Мындай терс кесепеттерди алдын алуу үчүн өлкөдө Жашыл Мурас улуттук өнөктүгү башталган. Анын алкагында Кара Суу районунун 5 конуш участкасында 6 гектар жерге токой тигилип жатат. Азыр эгилүү жолдорун сиздерге көрсөтүп берейин. Ошол боюнча бардыгыбыз ушул өзүнүн топурагы менен келген. Ушул өзүнүн топурагы менен эгип кетебиз да. Көчөттөр негизинен Токой Чарбанын өзүнүн көчөтканаларынан алынды. Биз жалпы көчөтканада ушул Токой Чарба, Ош Токой Чарбасынын көчөтканасында былтыркы жылы күзгү санак учурунда эсептегенибизде 402 000 дана ар кандай бадалдардын көчөттөрүн өстүрүү баягы эсептелген да, өстүрүлгөн. Токой тигилип жаткан жер мурда жайыт катары пайдаланылып келген. Жер кыртышы бузулуп, көк жайык жерлер такырга айланып баштаган. Мындан улам Ош Токой Чарбасы жайытты токойго айлантуу үчүн 9000 дана ар кандай бадал көчөттөрүн отургузууда. Көчөттү эккенде деңиз деңгээлин эсепке алабыз, жердин кыртышын эсепке алабыз. Себеби биздин апарып койгон көчөтүбүз ошол жерге өсүш керек, өнүш керек. Ошол биз талап кылган нерсени бере турган кылабыз да. Андай кылбай турган болсок, өзү туура эмес жерге эгип кой турган болсок, булар деңиз деңгээлинен туура эмес болсо өспөй калат. Сасына мисалы үчүн 2000ден ашып кеткенден оорураак болуп калат. 2000ден ашып кеткенден. Бул биздики 2,5 чейин. Ошон үчүн деңиз деңгээлинен, ошон үчүн мына жердин баягы кыртышын тандап алган мезгилден негизгиси ошол өсүмдүк өспөй ошол жерлерин эсепке алабыз көбүнчө. Бул жумуштар аяктаган соң токойдун айланасы темир тосмолор менен курчалат. Муну менен суга түсүү маселеси да жолго коюлары белгиленди. Мындай аракеттер Агахан фонду тарабынан жасалып жатат. Фонд тарабынан именно кашалоого жана тамчылатуу сугарууга материалдар менен камсыз кылып атабыз. Негизги максаты туруктуулук болуш керек да. Буга чейин миңдеген көчөт эгилгени менен каша же болбосо сугаруу системасы болмоюнча ал көчөттөрдүн жашоо проценти азайып кетет да. Ал эми бул жерде буюрса биз жок дегенде 85тен жогоруну күтүп атабыз. 85%тен жогорусун күтүп атабыз. Көчөт тигүүгө облустагы жаш ыктыярчылар да көмөк көрсөтүштү. Жалпы 50дөн ашуун ыктыярчы жашыл бак тарактардын аянтын көбөйтүүгө салым кошушту. Кызылай комунунун ыктыярчылары менен андан тышкары Ош шаарынын активисттери менен келип, азыр ушул токой тигүү иш чарасы менен алектентабыз. Өзү деле азыркы жаштар аябай деле мындай тенденцияларды карап туруп, экология аябай катуу маселелигин билишет. Ошондуктан баардык активисттер чыгып, азыр бүгүн токой тигүү маселе менен алектентабыз. Быйылкы жылы экме токойлорду себүү 15 гектарга пландалган, 10 гектарга саксабыл дарагынын үрөнү себилген. Белгилей кетсек, 2023 жылы Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында экме токойлорду себүү 35 гектарга аткарылган. Алмагүл Эрке, Байгызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.